Assalamu alaikum dostlar, Koreyadan salam barыңыздарга. Акча алып келе турган мына сатылат достор. Мен азыр бир катар сиздерге мына ушул экранда Hyundai Starex тууралуу маалымат берейин. Бул Starex'ти дароо эле басына кызыгасыздар да, басына айтып коеюн, бул Starex $6400 аукциондон алынган. Буга чейин бир канча жолу чыгардык. Эми баягы базары кызыбады, соодасы келбеди дегенде эми артына болсо деле муну сатып туруп, акчаны, тыйынны башка нерсеге киргизиш керек болуп атат. Ошон үчүн кайрадан сиздерге тартып көрсөтүп атам. Hyundai Starex 3 орунду фургон. 2018 жыл Кыргызстанга, Россияга проходной. Ушул турушунда жүрүп турат, атайын жүргүзүп да койдук. Кыскасы, бул Starex'тачы эч бир жеринде алмашкан, урулган, краскаланган жери жок. Бирок иши бар достор. Кузусунда майда чүйдө иштери бар. Азыр анда көрсөтөбүз. Бул эми алдыңкы тарабы унанынча. Бир четинен баштай турган болсок, мына ушул краскасы бүт бардыгы. Заводской кандай чыккан болсо ошондо эч бир жеринде краскасы жок. Дөңгөлөктөрүнө келе турган болсок, өзүн заводской титан дискаларында дөңгөлөктөрү дагы мынакей көрүп атасыздар. Атайын жакындатып коюп атам. Бардыгы мына ушундай абалда. Бир 75-80 десек болот мунучу. Жарамдуулугуна. Бул жагын фарларын көрдүңүздөр, подфарниктери дагы бар. Поворот подфарниктер капталындагы. Анан бунун кузусундагы иши мындай иштери бар достор. Мен жакындатып коеюн сиздерге. Мына парковать эткенде мынантип кырылып калган жерлери бар. Бул жерде дагы бар. Муну эми баягы сордуруп чыгарып койсо болот. Майда чүйдө иштеринчи. 3 орунду сиздерге айткан. Бул 1-2 анан мына жеринде дагы бар экен. Бир аз кырылып калган жери. Ылдыйында бар экен. Дөңгөлөгү ошол, артка дөңгөлөгү дагы жакшы, кыскасы. Фургон жанакы фирмаларга кирип иштеп, акча тапканга, нан тапканга аябай ыңгайлуу. Автомат коробкада баса белгилеп айтайын, 2.5 дизель булчу. Арткы тарабын көрүп атасыздар. Азыр эми мен бир иштеринде эле ачып көрсөтүп берем сиздергечи. Мал жеринде дагы бар экен бир. Могул жерге бир аз тийиптир. Бул өзү ушундай экен, мына ишинен келген экен, бирок мына жери бир аз кырып өтүп кетти. Тиги мына краска көчкөн жерде көрүп атасыздар да. Кыскасы ушундай достор. Hyundai Starex 2.5 автомат дизель фургон сатылат. Жүрүңүздөр эми ичине киреличи. Мунун ички комплектациясы монитору бар, электро көтөргүчтөр, кондиционер бар. Подогрев руль бар экен азыр. Мен сиздерге мынаны көрсөтүп коеюн. Мен 2018 кааласаңыздар мына ушул жерден көрүп алсаңыздар да болот. Мен көрүнбөйбү азыр. Бул жана тартып коеюн сиздерге. Мери кыскасы. 3 орунду Starex. Ички салонго келе турган болсок, подогрев руля бар экен. Комплектациясы так, монитор бар. Алсатайын, кондиционер иштейт. Подогрев сиденья бар, передний полностью. Автомат коробкада. Бул жагы ручной, ключевой доступта, мынакей көрүп атасыздар. Кыскасы 2 адам бул жерге отурат. Ушул бойдон потологунда дагы мындай жерлери бар экен. Будан карап коюш керек экен. Эми бирок уна мойкага муктаж экен, чынындачы. Алдыңкы салонду көрдүңүздөр. Мен пробегин көрсөтпөй калыппын, сиздерге пробегин көрсөтүп коеюн. Тиги жерде 317 000 километр чуркаган бул унач. Бул жакта дагы ошондой эле кызматтарды аркалаган. Товар ташып, жүк ташып дегендейчи. Бул фургон, арткы тарабы жүкчүктөп, аркы берке коюп иштеп акча тапканга. Азыр эми багажын ачып көрсөтүп коеюн. Кыскасы мына ушул уна сатылат достор. $6400 алынган аукциондончу. Азыр болушунча артына болсо деле $6000 саталы деп кыскасы объявленияга YouTube'га чыгарып атам менчи. $6000 буга чейин дагы чыккан, бул 2 жолу чыккан. 6400 деп да чыкты. Алган басына дагы чыгардык. Анда да адамдар көбү чалды. Азыр эми $400 артына болсо дагы беребиз. $6000 ушул Starex сатылат.
Bunun жол кирesi 2,5 миң болот. Негизи көп жерде буну чоң уна дешет дагын, чоң Star X дешет дагын. Буга 3 миң доллардан алышат. Баягы контейнерге ыңгайсыз болгон үчүнчү 2,5 миң доллар жол кире. Ошону менен жеткирип беребиз. Растаможкасы 2ден бир аз ашык чыгат. Оформление кыласыздар, анан ошол 10дун айланасына сиздерге бүтөт. Ушул Star X 2018. Кимге жаккан болсо номерди жазып койдум, байланышып көрүңүздөр. Мал пятница контейнер коюлат. Болбосо ошол состав менен дароо кошулуп жүктөлүп чыгып кетет иншалла. Чаластар. Мен бир катар айдап да көрдүм. Коробка жакшы экен. Кадойлору жакшы экен, тартышы жакшы экен. Азыр бул коробканы сиздерге көрсөтүп коеюнчу. Азыр арткы багажын ачып койдум жогорugачы. Машина кехатети арка бетки болбой эле. Анан баягы эми мындай машина айдап жүргөндөр да үнүнөн эле билесиздер да мунунчу кандай жүргөнүнчү. Үнүн угасаңыздар керек. Чаластар достор. 6 миң доллар акциясы менен кыскасы сатылат ушулчу. Бул да сатылат, бул да сатылат.